Рахмат. Биз эми Осмонкул калыктарды көрбөй калдык да, залкарларды. Бирок Ашкемди көргөндө ошо Осмонкулдун жүргөн турганы, ырларын уккандай болобуз да. Анан мен кичинекей чагымда эле телевизордон көргөндө ушул Ашкем өзүмдүн жүрөгүм ойгонгон. Себеби башка акындар деле жакшы, мыкты, бирок ар бир адамдын жүрөгү жакын кишиси болот экен. Мисалы үчүн ар бир акын стили бар. Кээ бирөө бир гана мактоо, жоргологон жагына кыйын болсо, бирөөбүз чымчыламай, айтыштын көркүн ачкан жагына кыйын болот да. Ашкем ошондой залкарлардын бири. Мен дагы эмне дейм? Анан устатынан шакирт өтүптүр дейт. Кээде айтышып деле калабыз. Анан мен тамашалап калам. Ашке күч атасын тааныбайт. Катып айтсам тааныбайсызбы десем, айта бер дейт. Ашкем ушу айкөлдүгү, кээ бир акындарда болуп мындай кызаңдап кетмеyi жок. Бул бизге эле өсүшкө пайда берет да. Баягы улам кызытып турса жакшы да. Ошо Ашкем эми биз дагы ушул өнүп дагы чоң акын болгус чакта, азыр эптеп балапанбыз да. Кийин дагы күйлөнүп ушул чакта ошол өзү айткандай өлбөй турсун. Кийин өзү жакшы ырдай албай калган, түскө чыгып калган учурда дагы биздин бай келганын көрүп турса, өзүнүн баласындай болуп кубанат деп ойлойм. Анда Шыралова өзүңүз айткандай ушул жеңишпектердин дагы жашынкай бир таланттуу жигитибиз Элмирбектин талантына да абдан ыраазы болуп сүйүндүңүз. Мына ушул жаш таланттардын арасында, элибиздин арасында аман жүрүңүз. Өзүңүз айтмакчы ушулардын өнөрүнүн өскөнүн көрүңүз ылайым. Көп жашаңыз. Рахмат силерге.